10 bölüm. Ошол учурда Теңир мага мындай деди: "Мурунку Ташлоокторго окшош эки Ташлоок жасагында тоого чыгып, мага кел, жыгачтан сандык жаса. Ал Ташлоокторго сен сындырган мурунку Ташлоокторго жазылган сөздөрдү жазып берем. Сен аларды сандыкка салып кой." Ошондо мен акация жыгачынан сандык жасадым да мурункудай эки Ташлоок жасап алып тоого чыктым. Ал эки Ташлоок менин колумда эле. Теңир ал Ташлоокторго силер чогулуп келген күнү тоодо от ичинен айткан мурунку Ташлоокторго жазылган 10 осуятты жазып, аларды мага берди. Анан мен артка кайрылып тоодон түшүп келдим да, Теңир мага буйругандай Ташлооктор сандыкта болуш үчүн аларды өзүм жасаган сандыкка салдым. Анан Исраил уулдары Бейрот Беней Жаакандан чыгып Мосейрага жөнөштү. Арун ошол жерде көз жумуп, ошол жерге коюлду. Анын ордуна уулу Элазар ыйык кызмат кылуучу болду. Ал жерден Гуткотко жөнөштү. Гуткоттон Жотпатка, дарыялуу жерге келишти. Теңир ошол учурда Леби уруусун өзүнүн келишим сандыгын көтөрүп жүрүшү үчүн, өзүнүн алдына келип турушу үчүн, өзүнө кызмат кылып, өзүнүн атынан бата берип турушу үчүн бөлүп койду. Бул ушул күнгө чейин ошондой. Ошондуктан Лебилерге бир туугандары менен кошо үлүш тийген жок. Кудай Теңирин ага өзү убада кылгандай, анын энчиси өзү. Мен тоодо мурункудай эле 40 күн 40 түн болдум. Теңир мени бул жолу да укту. Ошентип Теңир сени жок кылбай турган болду. Ошондо Теңир мага мындай деди: "Тур, бул элдин алдына чүп жолго чык, алар барып, мен ата бабаларына берем деп убада кылган жерди ээлеп алышсын." Ошентип Исраил: "Кудай Теңириң сенден эмнени талап кылып жатат? Теңир сенден болгону, Кудай Теңириңден коркушуңду, анын жолдору менен жүрүшүңдү, аны сүйүшүңдү, ага чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен кызмат кылышыңды. Өзүңө жакшы болуш үчүн мен бүгүн берип жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын сакташыңды талап кылып жатат. Анткени асман жана асмандардын асманы, жер жана андагынын бардыгы Кудай Теңириңдин колунда. Азыр өзүңөр көрүп тургандай, Теңир башка элдердин ичинен силердин ата бабаларыңарды гана сүйүп, алардын тукуму болгон силерди тандап алган. Ошондуктан жүрөгүңөрдү сүннөткө отургузгула. Мындан ары тоң моюн болбогула. Анткени силердин Кудай Теңириңер Кудайлардын Кудайы, эгедерлердин эгедери, улуу, кудуреттүү, коркунучтуу Кудай. Ал адамдын жүзүнө карабайт, белек албайт. Ал жетим менен жесирге калыс карайт. Келгинди жакшы көрүп, ага нан берип, кийим кийгизет. Силер да келгинди сүйгүлө. Анткени өзүңөр да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Кудай Теңириңден корк, жалгыз ага кызмат кыл, ага жабышып, анын аты менен ант бер. Ал сенин даңазаң, ал өз көзүң менен көргөн ошол улуу жана коркунучтуу иштерди сен үчүн кылган Кудай. Сенин ата бабаларың Мисирге 70 жан болуп барган. Азыр болсо Кудай Теңириң сени асмандагы жылдыздардай сансыз кылып көбөйттү. 93 Забур. Теңирим, өч алуучу Кудайым, өзүңдү көрсөт. Ордуңдан тур, жер жүзүнүн соту, текеберлердин жазасын бер. Теңирим, качанкыга чейин ыймансыздар салтанат курушат, качанкыга чейин салтанат курушат. Алар өктөм сүйлөп жатышат. Мыйзамсыз иштерди кылгандар менсинип жатышат. Сенин элиңди тепсеп жатышат, Теңирим. Сенин мурасыңды эзип жатышат. Жесирди, келгинди өлтүрүп жаткан аз келгенсип, жетимдерди да өлтүрүп жатышат. Алар Теңир көрбөйт, Жакыптын Кудайы билбейт дешет. Эсиңерге келгиле, акылсыз адамдар, деги качан эсиңерге келесиңер, акылы жоктор. Кулакты берген Кудай укпайт бекен, көздү берген Кудай көрбөйт бекен. Элдерди акылга келтирген, адамга акыл үйрөткөн Кудай ашкерелебейт бекен. Адамдын ойлору курулай убаракерчилик экенин Теңир билет. Сен эсине келтирип, өз мыйзамыңды үйрөткөн адам бактылуу, Теңирим. Ыймансыз адамдын көрү казылганга чейин деле кайгы күндөрү сен ага тынчтык бересиң. Анткени Теңир өзүнүн элинен баш тартпайт, өзүнүн мурасын таштабайт. Анткени сот чындыкка кайрылат. Анын артынан жүрөгү тазалардын баары ээрчишет. Ким мен үчүн кара ниеттерге каршы чыгат? Ким мен үчүн мыйзамсыз иш кылгандарга каршы турат? Теңир менин жардамчым болбогондо, менин жаным бат эле унчукпас өлкөдөн жай алмак. Мен бутум олку-солку болуп жатат дегенде, сенин ырайымың мени колдогон, Теңирим. Менин жүрөгүмдө кайгы көбөйгөндө, сенин сооротууларың жанымды жыргатат. Мыйзамга каршы зомбулук кылгандардын тобу сенин жаныңдан жай таба алабы? Алар топ-топ болуп, адил адамдын жанын алууга жулунушат жана күнөөсүз канды күнөөлөшөт. Бирок Теңир менин коргоочум, Кудайым менин баш калкалаган асказоом. Теңир алардын мыйзамсыздыгын өздөрүнүн баштарына салат, өздөрүнүн кылмышы менен өздөрүн өлтүрөт.
аларды биздин Кудай Теңирибиз кырып жок кылат. 38 бөлүм. Ошол күндөрү Хиския абдан катуу ооруп калды. Ошондагы Амостун уулу Ишая пайгамбар келип, Теңир мындай дейт: "Өз тукумуңа мурас кагазын калтыр, анткени сен өлөсүң, айыкпайсың" деди. Хиския жүзүн дубалга буруп, Теңирге мындай деп сыйынды: "О Теңир, сенин алдыңда туура жүргөнүмдү, сага чын жүрөгүмдөн берилип, сага жаккан иштерди кылганымды эстей көр." Анан Хиския катуу ыйлады. Ошондо Ишаяга Теңирден мындай сөз айтылды. Хискияга барып мындай деп айт: "Сенин атаң Дөөттүн Кудай Теңири мындай дейт: Мен сенин сыйынууңду уктум, көз жашыңды көрдүм, мен сенин өмүрүңө дагы 15 жыл кошом. Сени жана бул шаарды Ашур падышасынын колунан сактайм, бул шаарды коргойм." Теңир өз айткан сөздү аткарарын ырасташ үчүн берген жышаам бул. Ахаздын тепкичтери менен өтүп кеткен күндүн көлөкөсүн мен 10 тепкич артка жылдырам. Ошондо күн өзү өтүп кеткен 10 тепкичке артка жылды. Жүйүт падышасы Хискиянын ооруп жаткандагы жана оорудан айыккандагы сыйынуусу: "Жарым өмүрүм өткөндө өлгөндөр жаткан жайга баруум керек. Мен калган өмүрүмдөн ажырап калдым" дегем. Мен мындай деп айткан элем: "Эми мен Теңирди көрбөйм, Теңирди тирүүлөрдүн жеринен көрбөйм. Мындан ары дүйнө жүзүндө жашагандарды көрбөйм. Менин турак жайым турган жеринен чечилип, койчунун алачыгындай болуп учуп кеткен жатат. Токуучу жип кескендей мен өз өмүрүмдү кесүүгө тийишмин. Ал мени тамырымдан кесет. Сен мага жибере турган өлүмдү күн да, түн да күттүм. Мен таң атканга чейин күттүм. Ал арстанга окшоп менин сөөктөрүмдү талкалады. Сен мага жибере турган өлүмдү күн да, түн да күттүм. Мен каркыра менен чабалекейдей болуп үн чыгарып жаттым. Көгүчкөндөй куса болуп жаттым. Көздөрүм асманды муңая карап жатты. Теңир, мен кыйналып турам, куткар мени. Мен эмне деп айта алам? Ал мага айтканын аткарды. Жанымдын кыйналганына карабастан бүт өмүрүмдү тынч өткөрөм. Теңир, ушинтип жашап жатышат. Ушунун бардыгында менин рухумдун жашоосу бар. Сен мени айыктырасың, мага өмүр бересиң. Катуу кайгы мен үчүн жакшы болду. Сен менин жанымды өлүм оорунан куткарып алдың. Менин күнөөлөрүмдүн бардыгын өзүңдүн артыңа таштадың. Анткени сени өлгөндөр жаткан жай даңктабайт, сени өлүм мактабайт, сенин чындыгыңа мүрзөгө түшкөндөр таянышпайт. Азыр мен даңктап жаткандай, сени тирүү адам гана даңктайт. Атасы балдарына сенин чындыгыңды кабарлайт. Мени Теңир куткарат. Ошондо биз өмүрүбүз өткөнчө күү аспаптардын коштоосунда Теңирдин үйүндө ырдайбыз. Анан Ишая анжырдын кабыктарын алып келип, аларды жарага жабышсын. Ошондо ал айыгат деди. Хиския болсо, Теңирдин үйүнө барарыма кандай жышаам болот деди. 8 бөлүм. Козу 7 мөөрдү ачканда асманда жарым саатча тынчтык өкүм сүрдү. Андан кийин мен Кудайдын алдында турган 7 периштени көрдүм. Аларга 7 сурнай берилди. Анан башка бир периште келип курмандык чалынуучу жайдын алдына турду. Анын колунда жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү алтын чөйчөк бар экен. Ага көп жыпар-жыттуу зат берилди. Анткени ал аны бардык ыйыктардын сыйынуулары менен бирге тактынын алдында турган алтындан жасалган курмандык чалынуучу жайдын үстүнө коюшу керек эле. Жыпар-жыттуу заттардын түтүнү ыйыктардын сыйынуулары менен бирге периштенин колунан Кудайдын алдына көтөрүлдү. Анан периште жыпар-жыттуу заттар түтөтүлүүчү чөйчөктү алды да аны курмандык чалынуучу жайдагы от менен толтуруп жерге ыргытып жиберди. Ошондо катуу дабыштар чыгып, күн күркүрөп, чагылган чартылдап, жер титиреди. Анан 7 сурнайы бар 7 периште сурнай тартууга даярданды. Биринчи периште сурнай тартканда жерге кан аралаш мөндүр жана от түштү. Ошондо дарактардын 3/1 бөлүгү өрттөндү. Көк чөптүн баары күйүп кетти. Экинчи периште сурнай тартканда жалындап күйүп жаткан чоң тоо сыяктуу бир нерсе деңизге кулады. Ошондо деңиздин 3/1 бөлүгү канга айланды. Деңизде жашаган тирүү жандыктардын 3/1 бөлүгү өлүп, кемелердин 3/1 бөлүгү кыйрады. Үчүнчү периште сурнай тартканда асмандан шам чырактай күйгөн чоң жылдыз түштү. Ал дарыялардын 3/1 бөлүгүн жана булактарды басып калды. Бул жылдыздын аты Эрмен эле. Ошондо суунун 3/1 бөлүгү уулуу болуп калды. Бул суудан көп адамдар өлүштү, анткени суу ачуу болуп калган эле. Төртүнчү периште сурнай тартканда күндүн, айдын жана жылдыздардын 3/1 бөлүгү кыйрады. Ошондо алардын 3/1 бөлүгү караңгыланып, күндүзгү убактында, түнкү убактында 3/1 бөлүгү жарыгы жок болуп калды.
Анан мен асмандын ортосунда учуп келе жаткан бүркүттү көрдүм. Жана анын катуу үн менен мындай дегенин уктум. Жер үстүндө жашап жаткандарга кайгы, кайгы. 3 периште тарта турган калган сурнайлардын үнү чыкканда, алардын башына кайгы түшөт.